Каракөлдүн капчыгай жабылды жол. Туугандар, бул видеонун ссылкасын WhatsApp группаларга жайылтып коюңуздар. Жана лайк басып, кененирээк жайылтып, жолго чыгам деген таксисттер же болбосо Бишкекке келе тургандар чыкпай турушсун. Качкалы бияка. Тети тоолордон түшкөн экен, ушундай андагы 13 бар экен. Керек тууганда артта алуучу кайрылырдан бияка. Пока бүгүн эртең ачылыш кийин көрдүңөр го. Өтө эле чоң чыгып калды. Бүгүнчө кайрылып артка кете бериңиздер. Бул эле эмес экен, тети жарымага чейин да көп аябай көп чыгып калыптыр. Почти жол жок да, мына карайсыңар. Өтө эле чоң куп чыккан да. Бер ошондо 375 чакырым. Өтө чоң көчкө түшкөн, өтө чоң көчкө. Өтө эле чоң. Мына тоодон келип чыкканда мына жол до конца жабылган. Артка кайрылыңыздар, бияка турбаңыздар эми. Бул бүгүн эртең ачылбайт. Кайрылыңыздар. Бишкек-Ош унаа жолун сел жаап калды. Жолдун 3 бөлүгүндө Бишкек-Ош шаарларында сел жүрүүдө. 2024-жылдын 23-июнь күнү саат 16:00 чамасында Капчыгай аймагындагы сел Бишкек-Ош унаа жолунун 375-чакырымында унаа кыймылын жаап калган. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарына жакын Көкбел тилкесинде жамгыр жааган. Тоо ойдуңдарынан сел агып түшкөн. Аталган аймакта акыркы 40 мүнөттөн бери унаа тыгыны пайда болду. Айдоочулар ылай агымынын токтошун күтүп, ары айдашпайт. Жолдо шагыл жана ылайдан сел пайда болгон. Кээ бир жерлерде тоодон таш кулап жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ташкөмүрдө сел жүрүп Бишкек-Ош унаа жолунда каттам токтотулду. Бишкек-Ош унаа жолунун 373-375 чакырымында Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаары нөшөрлүп жааган жамгырдан улам жолго бир нече жерден сел жүрүп топурак түшүп каттам токтотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан маалымдашты. Азыркы учурда жолдорду тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Айдоочуларга зарылчылык болбосо Ош-Бишкек жолуна чыкпай туруу эскертилди. Кадам-жай тамаша жолу селден улам жабылганы кабарланууда. Кадам-жай тамаша жолу селден улам жабылганын жергиликтүүлөр кабарлашууда. Туугандар, кадам-жайда болсоңуздар чыкпай туруңуздар. Тамашада болсо түшпөй туруңуздар, күчтүү сел, жол жабык.